Ош шаарынын тургуну Нуридин Айтиев жаштайынан комузду сүйүп, көп жылдар талыкпай билим алып, көнөргүс мурасты өнөр кылып алган. Анын көөдөнүндө жалаң гана көңүл жибиткен кайрыктар жашап, жан дүйнөсү музыка менен азыктанат. Бул комуз өнөрүн мен 4-классымдан баштап үйрөндүм, мектепте окуп жүргөндө. Бул мага түрткү болгон, бул үйгө атам комуз чаптырып алып келип койгон болчу, эжеме депчи. Ошол комузду мага берсе экен деп эле ошол комузду жактырып эле кружокторго катышып, акыры ошол комузду өзүм алгам эжемден. Нуридин 4-класста Ош шаарынын Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектептин комуз иримине жазылган. Талбаган аракети, тырышчаактыгы менен бир гана комузду үйрөнбөй, кыргыз улуттук аспаптары чопо-чоор, чоор, ооз комузда жана фортепианода ойноп келет. Каарманыбыз өз өнөрү менен чет өлкөлөргө да чыгып, талантын тартуулап келген. 2008-жылы биз Пекин шаарына, Чыңжоу шаарына бардык, Кытай элине. 2009 Ташкент, Самаркандка барып келдик. Турцияга бардык, Анкара шаарына. Андан кичинекейимди эстесем, мектепте окуп жүргөн убакта эле Наманган шаарына барып, Өзбекстанга барып ойногонбуз. Андан тышкары ушул Кыргызстанда, ошо 7 областтын баарында барып, фестивалдарга катышып, жаш таланттар фестивалдарда жакшы ийгиликтүү орундарга алып келгем. Нуридиндин жан дүйнөсү музыка менен кошо болгондуктан эл арасына чыгуудан тартынса да, обон созуп, кубулжу тагырдап, үй бүлөсү жана жора жолдошторуна жагымдуу маанай тартуулап турат. Кош жан эркем, кош дейсиң деп айтарым бар. Мени күткө, мен эстебей ай сагынба. Жаш кезидердең ай, ынак сүйүү жок экен. 30 жаштын уламар хей жагында. Албетте, таланттуу инсандын алдыга койгон эзги тилектери арбын. Күн сайын алдыга максат коюп, аракеттин үстүндө. Жанагы айтып өткөндөй эле, өзүмдөн кийинки жакшы бир комузчу шакирт калтыргым келет. Андан тышкары жана биринчи мугалимим деп айтпадымбы, Жаркынай деген эжекем. Акыркы жолу көргөн бойдон азыркыга чейин көргөн эмесмин, кезиктирген эмесмин. Себеби ал ушул комузду мага таанытып, ушул даражага жетишиме себепкер болгон адам. Бүгүнкү өнөр баккан каарманыбыз учурда жеке ишкерлик менен аректенсе да, талантын жашоосунун бир бөлүгүндөй сактап, келечек муундарга тартуулап бергиси келет. Тилек Оморкулов, Эмилбек Каныбеков, Таң нуру үчүн.